соттун иши бул ачык болуш керек. Потому что көпчүлүк процесстер бизде ачык өтөт. Ошондуктан бул жерден эч кандай баягы зыяны тийбейт деп ойлойм. Бул демилгенин тескерисинче кемчиликтерди жоюлганга жардам берет деп ишенем. Сот тутумун жакшыртуу жана карапайым калктын ортосундагы байланышты күчөтүү үчүн өткөн жылдын ноябрь айында өлкө аймагындагы 3 райондук сотто укуктук регион долбоору ишке кирген. Анда Ош облусу боюнча Ноокат районунда гана бул долбоор пилоттук негизде ийгиликтүү иштеп баштаган. Анын алкагында имараттын кире беришинде атайын стенд орнотулуп, планшет аркылуу пикир билдирүү формасы камтылган. Соттук тутумдун кызматын пайдаланган жаран QR код аркылуу имараттын тазалыгынан тартып, кызматкерлердин мамилесине чейин баалоого шарт түзүлгөн. Бул долбоор Кыргызстанда 3 районда пилоттук режимде иштеп атат. Ноокат, Тоң жана Бишкек шаарындагы Сверлов районунун сотунда ишке киргизилген. Бул жерде суроолор бар, 10дон ашык. Ал жерде сот имаратынын тазалыгынан баштап, сот кызматкерлеринин жарандарга болгон мамилеси, ошондой эле баягы майыптыгы бар жарандар үчүн имарат ыңгайлуу, ошол боюнча суроолор берилген. Ошол боюнча өздөрүнүн пикирин билдирет. Карапайым калк менен сот тутумунун ортосундагы кайтарым байланышты калыптандырган бул формада жарандын өздүгү сыр болуп сакталат. Программа аркылуу жаран органдын ишин баалоого мүмкүндүк ачылган. Өз кезегинде бул долбоор натыйжасын берип жатканын райондук соттун төрайым билдирди. Райондук сотту 2 жылдан бери ротация негизинде жетектеп келе жаткан Чынара Ибраева долбоор сот тутуму боюнча коомчулуктун пикирин алууга болду дейт. Ошондой эле пилоттук долбоор сот тутумундагы жетишкендиктер дагы, кемчиликтерди дагы ачыктаганын жашырбайт. Ошол ноябрдан бери мына жакындар эле бизге жыйынтык айтылды. Жыйынтык менен таанышканыбызда абдан жакшы мындай жаңылыктар болду биз үчүн. Себеби деген көп ушул биздин иш боюнча баа берилген, бардык тармактар боюнча баа берилген. Анан жыйынтык менен жалпысынан айтсак жакшы жыйынтык берилген, жакшы тараптан баа берилген. Анан конечно кемчиликтер да айтылган. Кемчиликтер айтылганда эми баягы ошол биздин соттун ишин жакшыртуу боюнча жакшы кеңештер айтылыптыр. Ошонун баарын биз азыр көрүп, таанышып, анан кийин анализдеп жүргүзүп, мындан аркы ошол кемчиликтерди жоюу боюнча, андан ары дагы ишти жакшыртуу боюнча иштерди алып барганга ушул именно ушул азыркы демилге, азыркы болгон ошол сурамжылоо абдан жардам берген да. Ал эми жарандар бул долбоор сот менен элди байланыштырган алгачкы кадам экенин билдиришет. Элетели пикир билдирүү формуласы аркылуу кемчиликтер тез арада жоюлганына ынанып жатышыптыр. Ошондой эле айрым мыйзамдагы укугу тепселенген жарандар үчүн дагы долбоордун артыкчылыгы бар экенин айтышат. Аныкында сотко кайрылган адам гана билет. Бул проектини пайдалануучу катары ким сотко иши түшкөн гана буну айырмаса билсе болот экен да. Ал эми сырттагы жүргөндөр мунун көп деле айырмасына барбайт. Мисалыга сотко келип катышуучу тынымсыз байланышта болуп тургандыгы үчүн сот кызматкерлери өзүнүн жасап аткан иштерине өзү жоопкер экендигин сезе билгенде гана ал натыйжалуулукка алып келет да. Бүгүнкү күндө мына ушул натыйжалар белгиленип, ал ачыкка чыгып атат. Действительно проектинин таасири бар, анын пайдасы болуп атат. Ошондуктан мен билген көпчүлүк бул проектке катышуучулар, анан өзүнүн пикирин билдирүүчүлөр оң натыйжаларды беришип атат. Бул программа USAID-тин көмөгү менен ишке ашып жатат. Бул долбоордун негизги максаты сот тутумунун ачык айкындуулугун камсыздоо болуп саналат. Ошондой эле коррупциялык көрүнүштөр дагы алдын алууну көздөйт. Пикир билдирүүдөн тышкары жарандар акысыз юридикалык кеңеш алып, акысыз жактоочунун кызматын дагы пайдаланса болот. Айтсак, Ноокат районунда бул долбоор аркылуу 50 жаранга юридикалык кеңеш берилип, 8 жарандын ишин акысыз жактоочулук кызматы көрсөтүлгөн. Бул пилоттук программа 2026 жылга чейин уланат.